Бүгін біз Қырғыз Республикасының президенті Садыр Нуркожоевичтің тапшырмасы менен мамлекеттик башкарууну реформалоонун жаңы жана кардиналдуу этабын баштайбыз. Муну кезектеги эле демилге эмес, бул өлкөбүздүн бардык өнүгүү процесстерин тездетүүгө багытталган чечкиндүү жана радикалдуу кадам. Дүйнө тездик менен өзгөрүүдө, аны баарыңыздар сезип жатасыздар. Мамлекеттер глобалдык атаандаштыктын жаңы фазасына кирди, бирок анда натыйжасы жок иштер жана бюрократиялык тоскоолдуктар ийгиликке жетүү жолунда негизги бөгөттөрдөн болууда. Кыргызстан ушул чакырыктарга жооп бергендей болушу керек. Мындай учурда биздин башкы милдет экономиканы, мамлекеттик башкарууну жана социалдык чөйрөнү өнүктүрүүгө күчтүү дем берип жаткан президентибиз Садыр Нуркожоевичтин реформаларын ишке ашырууга жолтоо болгон нерселердин баарын жоюу. Өлкөнү бюрократиядан арылтуу боюнча эл аралык тажрыйбаны тыкыр изилдеп жатабыз. Ар кайсы континенттерде ийгиликтүү реформалар жүрүп жатканын өзүңүздөр да мына көрүп жатасыздар. Биз үчүн бул жон гана ориентир эмес, иш аракет үчүн так көрсөтмө болууга тийиш. Президент ар дайым биздин алдыбызга мамлекеттик башкаруунун максималдуу натыйжалуулугун камсыз кылуу милдетин коет. Ошондуктан бүгүн биз бюрократияга каршы мамлекеттик башкарууну өркүндөтүү ишибиздин жаңы этабын жарыялайбыз. Бул реформаны ишке ашыруу максатында урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров мына бүгүн жарлыкка кол койду. Бул ошо коомдун кызыктарына кызмат кылууга багытталган мамлекеттик башкаруунун натыйжалуу системасын калыптандыруу, калкка көрсөтүлүүчү кызматтардын сапатын жакшыртуу максатында мына Кыргыз Республикасынын юстиция министри Баетов Аяз Батыркулович айкалыштырып иштөө боюнча Кыргыз Республикасынын президентине караштуу стратегиялык демилгелер улуттук институтунун директору болуп дайындалды. Азыр ушу бул жерде жоболор менен дагы тааныштырып кетем. Бул реформаны бүт мамлекеттик аппарат, президенттин администрациясы, министрлер кабинети жана бардык жооптуу ведомстволор жүргүзөт. Процесстин негизги координатору катары, мына азыр мен айтып кеттим, юстиция министри Аяз Баетов дайындалды. Ага президентибиз улуттук стратегиялык демилгелер институтунун жетекчилигин тапшырды. Бул институт биз өткөрүп жаткан реформалардын негизги драйвери болот мындан ары. Мындан тышкары 6 айга 2025 жылдын октябрына чейин Аяз Батыркулович министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары статусун алды. Менин орун басарым статусу берилди. Бул ага тез арада чечим кабыл алууга жана реформаны эң жогорку деңгээлде координациялоого мүмкүндүк берет. Ушул убакыттын ичинде аткарылуучу негизги милдеттер токтолуп кетейин. Бул ашыкча жана кайталанган административдик процесстерди аныктоо максатында мамлекеттик органдарга аудит жүргүзүү, ченемдик укуктук базаны оптимизациялоо, эскирген жана кайталанган регулярдык ченемдерди жок кылуу, мамлекеттик кызматкерлерди кызматты автоматизациялоо жана бюрократиялык бөгөттөрдү азайтуу үчүн санариптештирүүнү өркүндөтүү, нотариатты реформалоо сыяктуу эле мамлекеттик функцияларды аутсорсинг жасоо жана башкарууга жаңы мамилени калыптандыруу. Бул процесске ориентация жасоо эмес, бул натыйжага ориентация жасоо принцибине өтүү. Реформанын бардык этаптары биздин урматтуу президентибиздин жеке көзөмөлүндө жана менин жетекчилигимде болот. Биз узак талкуулар менен алтын убактыбызды текке кетирбешибиз керек. Конкреттүү чечимдерди ыкчам талкуулап, аны тезинен ишке ашырууну кечиктирбестен башташыбыз керек. Эртең мына Кыргызстан 2030 стратегиясын талкуулайбыз. Жерде экономика Бакыт Төлөнүш. Анын алкагында мына азыркы реформаларды өлкөнү өнүктүрүүнүн узак мөөнөттүү программасына да монда киргизип кетишибиз керек да. Президент койгон амбициялуу максаттар жөн гана корректировканы эмес, биздин ишке болгон мамилебизди түп тамырынан бери кайра карап чыгууну талап кылат. Биз аткаруучуларга кеңири мандат берип жатабыз.
кечээ мүмкүн эместей сезилген нерселердин бардыгын бүгүн карап чыгуу керек. Ыкчам, бирок 7 жолу өлчөп, бир жолу кесип, салмактуу иш аракет кылуу өтө маанилүү. Ошол эле учурда бизде жай иштөөгө убакыт жок. Ошондуктан президент бул процессти токтоосуз баштоону чечти. Реформаны таап, аны ишке ашыруу үчүн кыска мөөнөттө конкреттүү чечимдерди сунуш кылган топту дайындады. 1 айдан кийин биринчи кадамдарды көрөбүз жана 6 айдын ичинде олуттуу жыйынтыктарды алышыбыз керек. Муну жөн гана кагаздагы өзгөрүүлөр деп ойлобоңуздар. Бул президент кабыл алган чечимдердин масштабына жана динамикасына шайкеш келген мамлекеттик башкаруунун ийкемдүүлүгүн, ыкчамдыгын жана натыйжалуулугун камсыз кыла турган реалдуу реформалар. Кыргызстан токтоосуз темп менен астыны көздөй жылып баратат. Бул учурда биздин милдет мындай өнүгүүнүн кыймылына максималдуу ылдамдыкты берүү. Аяз Батыркулович, мына сизге чоң ишеним көрсөтүлдү. Мына жаш реформа кылам деп турган кандидат.